Ардактуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында өлкөнүн бардык аймактарынан келген элдин көйгөйлөрү көтөрүлүп, маанилүү мыйзам долбоорлору талкууланды. Студияда Айым Кеңеш кызы, алдыда парламенттин негизги жаңылыктары. Бүгүн жогорку кеңеш эмгек чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда кабыл алды. Министрлер кабинеттин төрагасы тарабынан демилгелеген документ Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында иштелип чыккан. Парламент депутаттары бүгүн 3-чү окууда караган мыйзам долбоорундагы негизги өзгөртүү эмгек акы, пенсия, жөлөк пул, стипендия жана башка социалдык төрөмдөрдү өз убагында берүү боюнча эски мыйзамды күчүн жоготту деп таап, анын нормаларын азыркы колдонулуп жаткан мыйзамдарга киргизүү болуп саналат. Тилекке каршы пенсиялык камсыздандыруу бул башка тактоо менен жөнгө салынат да. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев пенсионерлердин социалдык төлөмдөрдү өз убагында алуусу маанилүү экенин белгиледи. Эл өкүлү айрыкча жарандардын пенсияны кечиктирбестен ар бир айдын 10-уна чейин берүү мүмкүнчүлүгүн кароо зарылдыгына токтолуп, бул миңдеген пенсионерлер үчүн олуттуу колдоо болоорун айтты. Зарплату выдают в конце месяца. Все платежи делаются в конце месяца. Почему пенсия до сих пор у нас выдается до 10 числа? Мы же вот сейчас как раз говорим, если вдруг просрочка будет пеня идти. Почему бы нам не передвинуть, но хотя бы чуть-чуть пораньше не выдавать пенсию? В чем вот проблема? Могли бы вы объяснить? Потому что пенсионеры ко мне обращаются, они говорят, подними этот вопрос на заседании Жоркинеша. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда социалдык төлөмдөрдү кечиктирген учурда жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Тактап айтканда, төлөмдөр өз убагында берилбесе, жарандарга туум төлөө нормалары сакталат. Бул жагдайга көңүл бурган депутат Гүлия Кожокулова пенсиянын кечиги берилиши угайган жарандардын коммуналдык кызмат акыларын өз убагында төлөй албай калышына алып келип жатканын белгиледи. Вот как будто вы оторваны от мира, да? Вы как будто или не сами оплачиваете коммунальные услуги, и пеня на автомате начисляется. Вы же сейчас вводите всех в заблуждение, говоря такие вещи. И пенсионерам на самом деле идут большие начисления пеня. Да, может это незначительные суммы, но для пенсионеров они очень ощутимы. Из месяца в месяц, а чтобы погасить пеня, это нужно отдельно проплачивать, идти и погашать в отдельную кассу. То есть это не так вот все на автомате, как вы говорите. Я до этого говорила, что мы платим месяц в месяц. Если люди получают зарплаты, стипендии за истекший месяц, социальный фонд выплачивает месяц в месяц. То есть мы пенсию за май начали выплачивать уже 10 мая. Я об этом говорила. Негизги өзгөрүүлөрдүн дагы бири мурда өзүнчө мыйзам менен жөнгө салынып келген социалдык төлөмдөр боюнча нормалар эми түздөн-түз эмгек кодексине жана башка тармактык мыйзамдарга киргизилип жатканы. Бул мыйзамдарды кайталоону азайтып, укуктук системаны жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Талкуу учурунда эл өкүлү Бактыбек Чойбеков бийик тоолуу аймактарда жашаган жарандарга каралган социалдык төлөмдөрдүн тартибине жана алардын камсыздалышына токтолду. 1801 метрден деп мыйзамда аракеттеги мыйзамда турат. Мына диапазону 1800 өйдө деп бир коэффициент менен. Бирок бүгүнкү күндө аны деле бербей атпайсыздар. Сиздер ошол бизден Талас областында Көпүрө базар айылы, Ак Коргон айылдары 1800 бийиктикте жайгашкан да. Бирок ала албай атат бүгүнкү күндө. Мынакей соцфондко сиздердин областтагы бөлүмдөрүнө документтерди тапшырайын десе албай атат да. Бүгүнкү күндө токтом долбоору жаңы редакцияда министрлер кабинетинин кароосунда буквально бир жуманын ичинде чыгат. Ал жерде ухудшающий нормалар болгон жок. Буга чейинки населенный пункттар баары сакталган. Ошондой эле башка социалдык төлөмдөр деген түшүнүк мыйзамга так аныктама катары киргизилип, кайсы төлөмдөр ушул категорияга кирери такталууда. Мындан сырткары, мыйзамдагы эски терминдер жана актуалдуулугун жоготкон шилтемелер жаңыланып, колдонууга ыңгайлуу жана түшүнүктүү формага келтирилүүдө. Сонунда депутаттар аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп беришти. Жаштар арасында синтетикалык баңгизаттарды колдонуу токтобой, кооптуу тенденция күчөп жатат. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин ар кандай маселелер саатында көтөрүлдү. Мындан тышкары эл өкүлдөрү аймактардагы жол инфраструктурасы, билим берүү, медицина жана социалдык камсыздоо жаатындагы чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү да ортого салышты. Тема кийинки материалда. Ар кандай маселелер боюнча жар сөзгө жазылыңыздар.
Ош-Бишкек унаа жолу өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган стратегиялык маанидеги негизги трассалардын бири. Учурда бул жол аркылуу күн сайын миңдеген оор жүк ташуучу жана жеңил унаалар өтөт. Унаа агымынын көбөйүшү жолдун бат бузулушуна, тыгындардын жана жол кырсыктарынын көбөйүшүнө себеп болууда. Мындан улам бийик тоолуу ашуулардагы мобилдик байланыштын сапатын жакшыртуу зарылдыгы жаралууда. Көбү такси менен каттап атышпайбы, ошондо жол начарлыгынан дейт абдан кыйналып атабыз деген болчу. Бүгүн айтып атат, ошо Чычкан Капчык айында Ала Бел Төө ашуусунда уюлдук байланыш иштебейт дейт. Эгерде биздин жарандар автоунаас бузулуп калса, же ооруп калса, же өзгөчө бир кырдаал болуп калса, алар эч жака бир связга байланышка чыгыша албайт да. Ошо негизинен мен ушул жакка дагы уюлдук байланышты коюуга жана ошондой эле Караколжа районундагы Ойтал айылына дагы элдер кайрылышты, уюлдук связь жок экен, ошол жакта көңүл бурулат деп айтып кеттим. Мындан тышкары учурда Ош облусунун Кара Суу районундагы Достук жана Ынтымак өткөрмө бекеттери аркылуу оор жүк ташуучу унаалардын коңшу өлкөгө өтүүсүнө шарт түзүү маселеси курч турат. Ошо бизде атайын Достук пункту бар, КПП ошол жерден же болбосо ошол Кара Суу жактардан эгер ал жакка көчүп болсо бир өткөрмө пунктун ачып берсе, ошол жерде 200гө жакын айдоочу ошол жерде үй бүлөсүн багып, бала чакасын багып, үй бүлөлүк киреше табып, андан сырткары мамлекетибизге дагы тиешелүү налогду, соцфондду, анан кирип чыккандагы төлөмдөрдү төлөп, мамлекетке дагы и жөнөкөй жарандарыбызга дагы бир топ социалдык, экономикалык жактан бир топ пайда келтиришмек да. Ал эми депутат Гүлшаркан Култаева билим берүү тармагы боюнча кеп кылып, аймактардагы мектептерди заманбап окуу жабдуулары менен камсыз кылуу тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында сапаттуу билим берүү үчүн мектептердеги материалдык техникалык базаны чыңдоо абзел. Компьютерлер, интерактивный доскалар, лабораториялык жанагы химия, биология, жанагы неме физика, немелер бар го, предметтер, ошолорго керектүү жабдыктар, жана лабораториялык иштеген видеопроектор деп коюшат, ошолор негизи бүт бардык ошо технологиялык жабдыктар да, ошолорго муктаж. Муну биз азыр мектептерге жеткирип берип бүгүнөн баштап ушуну аракет кылып берип калбасак эртең уже кеч болуп калат. Жыйындын жүрүшүндө жаштар арасында синтетикалык баңгизаттардын жайылышы дагы бир ирет көтөрүлдү. Депутаттардын айтымында алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатканы менен бул багытта олуттуу жыйынтык байкалбай келет. Муну деген химиялык курамын бат-баттан өзгөртүп турушат экен да. Мисалы бир составты бүгүнкү күндө запрещенный препаратка киргизе турган болсо, химиялык жана составын өзгөртүп туруп эле эртең башка препарат кылып чыгарат экен да. Мен ушул маселеде жанагы талап кылып жатам, күч органдары ошол жанагы жаңы чыккан препараттарды тез арадан ошол запрещенный препараттардын катарына киргизүү боюнча. Ушул наркотикалык заттардын аркасынан онлайн казино ойноп, ошонун аркасынан карызга батып, жана ошондой эле суицидке барган жолун коомчулуктун басымынан уялып, муну жарыялашпайт экен да. Ошол себептен бул коомчулукка чыкпай жатат. А так биздин мамлекетте ушу жаштар арасында өтө чоң көйгөй жана аябай жаман кесепеттерге алып келип жатат да. Ошондой эле өлкөдөгү медициналык кадрлардын жетишсиздиги шартында дарыгерлердин эмгек укуктарын коргоо актуалдуу болууда. Бизде дарыгерлер жетишпейт. Биздин дарыгерлер азыр иштен бошотуп эмес, биздин больницаларыбызда иштеши керек да. Биздин жарандарыбыз эки жакка мынакей оорулары боюнча башка мамлекеттерге, кайрылууларга барып атат да. Аргасыздан, бизде мындай кадрдык жетишпөөчүлүктүн натыйжасында дарыгерлер жок. Айылда айрыкча региондордо дагы жетишпестиктер өтө көйгөйлүү болуп калууда да. Ал эми депутат Уланбек Жаанбаев Ноокат районунда ВИЧ илдетине кабылган балдарга кенемте төлөө жана социалдык жеңилдиктерди берүүдө көйгөйлөр жаралып жатканын билдирди. Ноокат районунда 147 бала, ошол жашы 17ге чыга элек балдардын саны 147, анын ичинде 123 жанагы эне саюу маалында жугузгандар, анан жана вертикальный деп коет экен, булар энеден балага сүт эмизип аткан маалда жуккан балдар. Эми ушул балдардын компенсациясы тууралуу мамлекет тарабынан жанагы гик үй алайын дегенде учут жагынан, башка жагынан кичине мамлекет тарабынан камкордук болсо. Анан булар дагы буга чейин жана Дастан Мекеш мыйзам жазып, бир жол бериле турган 100 000 сомдон берилген экен, алышкан. Ошондон бери каралбай атыптыр да. Ушулар бир кайрылып коесузбу деп ушундай маселе болгон.
ушул маселени бүгүн көтөрдүм палатада. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкты. Жогорку кеңеште көтөрүлгөн маселелер жана мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк маалыматтар менен биздин кеңеш KG расмий сайтынан жана Instagram, Facebook, Telegram социалдык тармактарындагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Кайрадан эфирде жолукканча аман эсен болуңуздар.